Oldu koyduk. Yemin bunu salayla kısmında. Gözü kolu çekilmesin. Эми Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн жана Жалал Абад шаардык мэриясынын административдик имараты бир комплекста жайгашат. Бүгүн Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев мамлекеттик администрациянын жаңы имаратынын курулушуна капсула салды. Бүгүнкү күндө мамлекетте ошол акча менен же финанс менен проблема жок. Кудайга шүгүр. Бул жерге заранее канча акча бөлүнгөн? 900 миллион сом счетко келип түшүп даяр турат. Ошол ток иштетиш керек. Жакшылап өнөмдүү кылып иштетиш керек. Мамлекетти мына эмес. Өзү 1 миллион канча 200 миллион? 1 миллион. 1 миллион 600. Эмдиги жылы калган акчасын көрөбүз. Ушу менен бүтөт. Dem ушуну ачкан малды да чогуу ачайлы. Алла таала буйрук насип этсин, Президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгүнүн жана Жалал Абад шаардык мэриясынын жаңы имараты 7 кабаттуу болот. Тагыраагы имараттын ортоңку бөлүгү 7, 2 чети 5, ал эми 2 канаты 2 кабаттан турат. Имарат жайгашкан жер тилкеде борбордук аянт, фонтан, жаштар аллеясы жана унаа токтотуучу жайлары курулат. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде шаардын тургундары баарыңыздар билесиздер, түрмө болчу, Мен азыр келет айттым эле, бир 50 жылда болсо керек, ушу түрмө турса керек деп. Келсе мэр айтат, жок 49 жыл экен деп. Мына 50 жылдан бери турган түрмөнү алдырып, ушул жерге облустук жана Жалал Абад шаарынын чоң административдик имаратын курайлы деп чечтик. Жана бул жерде чоң парк болот. Элдерибиз ушу дем ала турган жер болот. Андан сырткары бардык облустук администрацияларда, башка шаарларда алдында чоң площадь бар эмеспи? Жанагы митингдерди өткөзөт, чогулуштарды өткөзөт. А бизде Жалал Абадда жок, билесиңер, Мына кече эле урматтуу президентибиз келгенде биз жанагы мөл-мөл гостиницасынын алдында жолду өткөздүк. То есть бизде ошондой инфраструктура жок болгон. Эми бул жерге чоң площадь болот. Дем алуу парктары болот. Бул жерде облустук администрация, мэрия болот. Мэриянын жерлерде жүргөн, облустук администрациянын жерлерде отурган ар түрдүү ишкана мекемелер ушул жерге келип киришет. То есть бул дагы болсо мамлекетибиздин бүгүнкү күндөгү мүмкүнчүлүгүнүн жетишип калгандыгына шүгүр. Мамлекеттик администрациянын имараты түшүп жаткан жердин аянты 7,6 гектарды ээлейт. Бул жер мурда жазаларды аткаруу кызматынын карамагындагы абак болуп, 49 жыл пайдаланылган. Түрмө жыл башында бузурулуп, Базар Коргон районуна жылдырылганы маалым. Азыр өзүңүздөр көргөндөй эле мына иштиматтан кызыл жүрүп атат буюрса. Бул болсо зданиябыз болсо ошо 7 кабаттуу болот. Ошо жалпы территориясы болсо 15600 метр квадрат болот ошо жашый. Бияка болсо ошондой эле өзүңүздөр билгендей эле тиги биздин арга жерде жайгашып атпайбы? Жалал Абад ичинде облат администрациясы башка жерге жайгашкан, мэрия өзүнчө башка жерге жайгашкан. Ошол себептен баарын ошо бир жерге алып келелик деп атабыз. Ошо бул жана биздин тургундарыбызга да ыңгайлуу шарттар болсун депчи. Ошол жактан кандай бир маселе болсо, ошол жактан кирип тез арада маселени чечип чыкканга деп ушундай шартнама түзүп атабыз. Курулуш келерки жылы бүткөрүлүп пайдаланууга берилет. Каражат толугу менен мамлекеттик казынадан бөлүнүп, жалпы 1,6 миллиард сомду түзөт. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад.